Bismillahirrahmanirrahim. Birinci rет биздин пайгамбарыбыз болгон Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга салам салаваттарды айталы. Аллахумма салли аля сейдина Мухаммад. Һәр бер мусулмандын өзүнүн пайгамбары тууралуу маалыматы болуш керек. Биз мусулмандардын пайгамбары Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам. Анын атасынын аты Абдуллах, энесинин аты Амина. Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам 571-жылы 20 апрелде дүйшөмбү күнү таңгамал Мекке шаарында жарык дүйнөгө келген. Анын төрөлүшү менен жер жүзү нурга бөлөнгөн. Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам төрөлөрдөн 2 ай мурун атасынын, ал эми 6 жашында энесинен айрылат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын сүт энеси Халима аттуу аял болгон. Сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам сүт энесинин колунда 4 жашка чейин тарбияланып, кийин өз энесине кайтып келген. 6 жашында энесинен ажырап, 8 жашка чейин чоң атасы Абдулмуталиптин колунда чоңойот. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам 25 жашында Меккелик Хадиша аттуу аялга үйлөнгөн. Алар 6 балалы болушкан. Алардын 4 кызы Зайнаб, Рукия, Фатима, Умму Гүлсүм, 2 уул Касым жана Абдуллах. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам үй бүлөсүн өтө сүйгөн. Ал 610-жылы 40 жашында Алла Таала тарабынан бүткүл дүйнө жүзүндөгү жаратылгандарга пайгамбар болуп дайындалган. Алла ага адамдарды туура жолго баштоосу үчүн Жабрил периштеси аркылуу аяттарды, буйруктарды, өкүмдөрдү жиберген. Меккеде 13 жыл бою адамдарга чыныгы динге үгүттөгөн. Пайгамбар экендигин далилдөө максатында көптөгөн мужизаларды көрсөткөн. Кийинчерээк Алла Тааланын буйругу менен 53 жашында Мадинага көчкөн. Мадинадагы 10 жылын мусулмандарды динге чакыруу, мусулманчылыкты ар тарапка жайылтуу үчүн талыкпастан эмгектенген.